азыр эле ушул суроолор келип түшүп атат да. Айтсаңыздар, мына чет элдик проектлер, баягы донорлор барбы мүмкүндө? Ушул жайыттарга жолдорду оңдоо, көпүрөлөрдү куруу боюнча. Бүгүнкү күндө 3 чоң долбоор иштеп атат. Бул ушу бардык республика боюнча анын жана мен жогоруда айткандай, ошо жайыттардын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча деп негизинен ар бир жайыт комитетине, мына биз республика боюнча 454 жайыт комитети деп жүрсөк, жайыт байланыштыруу бирикмеси. Ошо орточо ошол долбоор аркылуу өкмөттүн колдоосу катары 46.500 $дан ушундай гранттык колдоо көрсөтүлдү да. Мына ошо жана спецтехникалар алынды, инфраструктуралар жакшырылды, жолдор салынды, ветеринардык жанагы пункттар салынды. Түшүнүктүү. Демек иш болуп атат экен да? Иш жүрүп атат, Анда сизге ушул өтүнүч жазып алсаңыз, ошол Нокат районуна караштуу ошол Апшырата эс алуу жеринен ушу Көкдөбө деген жайлоо бар да. Ошонун жолуну мүмкүн болсо ушу проектке долбоорго сунуштап койсоңуздар. Андан кийин мына азыр бүгүнкү күндө тоо туризми аябай бизде өнүгүп атат да. Көпчүлүк элдер азыр чет өлкөлүктөр келгенде ушул туристтер ушул биздин экотуризмге кызыгып көпчүлүк ошол жактарга барып атат. Бирок ошол жактарда шарт жок экен. Ошо туристтерди кабыл алганга. Эгерде ошол тоолорго мисалга ошол каче сала турган болсок же башка сала турган болсок, ошол экотехник инспекциядан штрафтар барат да, мүмкүн бербей жатат да, мүмкүнчүлүк бербей жатат. А бүгүн биз азыр мыйзам менен ошол жер казган ишканаларга бүгүнкү күндө ошол жерде административдик ошол администрация тура турган ишканаларга уруксат берип атабыз да. Бул кандай деп түшүнсөк болот эми муну? Ким жооп берет буга? Зиядин Исламович, мен жооп берейинчи. Бул биз уруксат берип аткан жеңил типтеги деп уруксат берип атабыз. Жеңил типтеги деген бул капиталдык курулушка кирбейт, капиталдык курулуштар жасалбайт ал жерде. Ал жерде убактылуу алып барып коюп, анан кийин кайра демонтаж кылып кете турган объектилер булар. Жок, туура эми жанагы туризмди колдоо боюнча да мүмкүнчүлүк, ошолорго да мүмкүнчүлүк шарт түзүп берсек болобу, болбойбу? Эми аны башка мыйзам долбоор менен жасашыбыз керек го. Албетте болот, шарт түзүп берсек. Анан эми мыйзам болгондон кийин бирөөсүнө болот, экинчисине болбойт деген бул мыйзам өзү туура эмес да, туурабы? Ошондуктан бир мыйзам кабыл алып атканыбызда ушулардын баардыгын бир камтып кетиш керек деген ойду айтып келип